Ellerin arasında ушул суроо көп кезигет. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Урматтуу Телеграмдагы илим булагына катталуучу жана WhatsApp'тагы Ханафи суроо жооп группаларына катталуучу мекендештер, баарыңыздарга кутмандуу күн. Элдердин арасында ушул суроо көп кезигет. Эмне үчүн аалымдар, илимдүүлөр бир эле маселеде кайчылаш пикир жооп беришет, же элдер өздөрүнүн суроолоруна бир эле маселеде ар кандай жоопторду алышат? Мунун себеби эмнеде? Себеби бул маселелер фатвага тиешелүү. Фатва деген сөз бул арабча сөз, кыргызча сөз эмес. Шейх Мухаммад Тақи Усмани хафизахулла өзүнүн Усул ифта ва адабуху аттуу китебинде ушул маалыматты келтирет. Фатва деген ал-ижаба ан суал, келген суроого жооп берүү. Шуну фатва дейт. Алеми Ибн Нужейм рахимахулла өзүнүн Ал-Бахру Райq аттуу китебинде фатва деген сөздү мындайча чечмелейт. Фатва деген исбат ва амр, бир өкүмдү бекемдөө, же болбосо ал өкүмдү бекемдеп орундатуу деп маани берет. Демек шариаттын тарабынан мынау нерсе болот же болбойт деп орундатууну фатва деп коет. Ошондуктан фатва бергенде аалымдар ар кандай китептерден көрөт. Маалыматтарды иликтеп туруп тактагандан кийин жооп берилет. Имам Абдул-Хай Лакнави рахимахулла өзүнүн Умдатир Риая аттуу китебинин башында пайдалуу дирасаларды келтирет. Ал жерде Табакатул Кутуб деп китептердин деңгээлин бөлөт. Негизинен китептер таянарлык болуп бөлүнөт. Муатамат деп коет. Четке кагылбаган таянарлуу маселелерди жазылып кеткен китептерди Кутубул Муатамат деп коет. Ошол китептерден фатва берүүнү Имам Абдул-Хай Лакнави рахимахулла важип деген. Ал эми кээ бир китептер бар, ал китептерден фатва берүү мүмкүн эмес, балким четке кагылган маржух маселелердин негизинде фатвалар жазылган, алардан фатва берүү мүмкүн эмес. Ошондуктан бир маселени иликтеп тактагандан кийин анан жооп берилет. Имам Хайруддин ар-Рамли рахимахулла мындай деген сөзү бар. Мен афта би гайри илмин фа хува жахил. Мааниси, ким бир маселени тактабай туруп, аны иликтебей туруп, аны аныктабай туруп фатва берген болсо, келген суроолорго жооп берген болсо, ал жахил, надан деген.